Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 23 июнь 2025 жыл мен сиздерге Ак Тилек тарапта жайгашкан Дыйкан кыштактан сатыла турган жер алты сотук болгон үй жөнүндө маалымат бермекчимин. Келип эле жашай турган даяр үйлөрдүн бири. Мен турган жер Ак Тилек. Эң негизги чоң трассанын боюнда турам. Эгерде сиздер Западныйдан Ак Тилек тарапка жүрүп келип атканыңыздарда, бул мына жак экинчи светофор туугандар. Азыр көргөзүп берем. Мына светофор нар жакта болсо мектеп, ага жетпей мектеп менен светофорго. Сиздер мына чоң трассадан солго бурулуп кирип барсаңыздар, сатылуучу жанагы үйүбүз жайгашкан. Мына туугандар, мен көрсөткөн көчө менен түп-түз жүрүп келе бересиздер. Асфальт экен, караңыздар, теп-тегиз болуп турат. Ушул асфальт көчө менен жүрүп келип атканыңыздарда, мына оң тарапта карасаңыздар, ушул үй сатка чыгып аткан учуру. Бул үйдүн көчө тараптан көрүнүшү, маалымат берип баштайм. Баасы жана эсин номери ушул видеонун экранында жазылып турат туугандар. Чоң жанагы трассага дагы жакын эле. Так. Ушундай көрүнүштө үйдүн сырт тараптан. Дальше жүрсөңүздөр, ал жакта үйлөр толуп турат туугандар. Жер 6 соток. Анан бул жерде таза суу, свет, газ, канализация бардыгы бар экен. Мына бул жак эң негизги воротасы. Бул жак болсо забор, анан ал жактан дагы гараж. Ошол жактан машиналарды алып кирип алып чыгып турсаңыздар болот экен. Кыскасы, көчө тараптан көрүнүшү ушундай. Көрдүңүздөр, сонун. Эми жүрүңүздөр, үйдүн ичине кирели. Кызыл китеби бар. Жер 6 соток. Теп-тегиз, сонун. Так, солго бурулсаңыздар, мына гараж. Бир-эки машина жөн эле батат, кудай буюрса. Үйдүн алдына сары таш деп коет беле, ушундай. Аккуратный, таза, сонун болуп турат. Азыр бул жерде 2 үй туугандар. Киргениңиздерде Балкарашка тебинде 5 бөлмөдөн турган үйү, жогору тарапта 3 бөлмөдөн турган времянкасы, очогу, самору, тапчан, ажаткана бардыгы бар туугандар. Кийин кечеңиздерди алып келип эле жашай турган даяр үйлөрдүн бири. Азыр мына коро тарабын бир көргөзүп коеюн, анан үйлөрдү кезек-кезек менен көргөзөм. Эми телефондо бүтө турган иш эмес, өзүңүздөр келип көрүп кетишиңиздер керек, таанышыпчы. Көрдүңүздөр, сонун. Мына күн десеңиз күн да тийип турат, сонун. Жаркылдап сонун болуп калган. Эми азыр бардыгы эле жер үй кылганга ашып атат. Ээлери Бишкекте экен туугандар. Ошол себептен сатка коюлган учуру. Так, бардык документтер жакшы, сонун. Так. Туугандар, бул жак болсо ошол Балкарашка тебиндеги үйү, көрдүңүздөр, жүрүңүздөр, эми ичине кирип жакшына тааныштырып берейин сиздерге. Подвалы деле бар. Керектүү нерселерди коюп турасыздар. Ал жагын көргөзбөй эле коеюн. Туугандар, көрдүңүздөрбү? Сонун. Эшикти ачып кирип келе бересиздер. Киргениңиздерде холл. Отоплениянын радиаторлору орнотулган бардык бөлмөдө, мына байкап атасыздар. Ал жакта дагы бар экен. Эшикти ачсаңыздар, бул жагы эң чоң, менимче гостиный сыяктуу комната. Жакшы, сонун. Мындай тыкан аккуратный үй экен, да киргенде эле билинет го. Так, бул жактагы бир гостиный. Узбекский вариант, мындай айтканда, мага ушул жерде эле жакты. 2 этажга караганда ушундай узундан түшкөн үйлөр жакшы. Жылчы да оңойраак. Так, мына туугандар, бул экинчи комнатасы. Бул жактан чыгабыз. Бул жак болсо мына дагы бир комната. Ошондо 1, 2, 3, 4, 5. Мына 5-чи комната экен. Менимче өзүңүздөр деле эсептеп атасыздар. 5-чи комната. Бул жак уже времянка туугандар. Просто экөө мындай кошулуп калган. Бул жак уже времянка болуп эсептелет. Так, мына санузелдери. Домдогудай условия. Канализация, газ бардыгы центральный. Радиаторлор дагы бар экен. Эми айтайын дегеним, радиатор керек да душка, кышындасы жылуу болот. Туугандар, ушундай. Бул өзү времянкасы 3 бөлмөдөн турат. Бул ошондо кухнясы. Бул жака жүрүп келсеңиздер, экинчи бөлмөсү. Жүрүңүздөр, эми бул жака өтөлү. Бул времянканын эң чоң гостиный комнатасы болуп эсептелинет. Так, бул жактан чыгабыз. Мына туугандар, үйдүн эле ал жагынан чыгып калдым, түшүндүңүздөр, ошон үчүн баягы көргөзүп коеюн дедим сиздерге. Бул ал жактан чыкканда тапчан, эмнени көрүп атканыңыздар калат. Койгон пляждар эгилген, темир тосмо менен тосулган. Жакшы. Мына сары таш болуп тур. Эми жер үй да туугандар, Ак Тилекти билесиздер, шаардын эле мындай бир бурчу, бир шаардын четиндеги бир микрорайон эмес.
шарға жақын айтканда. Ушул жерден суунун көрүнөт экен. Мына бул жака деле сууну орнотуп койгон. Көчөттөр да бул жакта эгилген, өрүк, алма. Бул жак болсо мына очок. Жакындатып көргөзүп коеюн. Той топур өткөрө эстер кеңири. И бул жагы бир тапчан. Анан ажаткана негизи нол. Көрдүңүздөр, бул жак болсо ошо семейный баня иштейт, бардыгы жакшы. Парилка бүт бардыгы бар. Кадимкидей эле банялардын бири. Так, анан баняга кантип от жагам дей турган болсоңуздар, мына туугандар. Печкасы бул жакта экен. Так, эмне маалымат берейин. Болду окшойт менимче, жакшы эле түшүндүрдүм менимче. Көп узун деле тарсак болбой калат, өзү кыска бир 6-7 минутта жетет, жер үйгөчө. Квартирага 5 минутта. Так, лайктан басып дос тааныш, тууган урук, группа бүт бар тарапка жибериңиздер. Ушул видеонун ссылкасын жиберип койсоңуздар эле болду. Алар кирип көрө берет, YouTubeга кирипчи. Ссылканы жөнөтсөңүздөр, ссылканы басса YouTubeга кирип кетет, ушул видеого көрө беришет. Баасын айтайын, $135,000. Анан кеми бар. Айткан баасында эч ким сатпайт. Чалып сүйлөшүп сырлашасыздар. Эсин номери жазылган экранда. Колдон чарбай алып коюңуздар. Айткан баасында сатпайт эч ким, келип сүйлөшөсүздөр.